Жылқы сүйүүчү болгон соң, жылкынын тери жөнүндө да маалымат бере кетсек, оң кулактын түйү тердеп карайганды кулак тер дейт. Биринчи тери ушул чыгат. Бизде ат бастырууда километр менен эсептелбейт тоолуу аймактарда. Тоолуу аймактарда кулак тери чыкканда ат суутудан кайта берет. Бул тер ошо аттын денеси толук кызыды деген маалыматты берет. Ат эми күчүнө кирип, аршын берди деген ошондо кайтарабыз. Ал эми мына экинчи тер моюн тер. Моюн тер чыкканда, узак сапарларга чыкканда тоолуктар бул биринчи аттын чарчадыгын же болбосо толук кандуу энергияны иштетип баратам дегендеги эскертүүсү. Мындай абалда атты токтотуп, перевал жасап, боорун бошотуп, аттын демин басып, бир аз каңтарып, чалыкканын тыныктырып алган жакшы болот. Бул терди бир кургатып кайра минсең, ат узакка чейин, көпкө чейин тердебейт. Мындан ары жолду улай бергенде ат кара терге түшөт. Кара терге түшкөн абалдагы аттын абалы ат толук энергиясын иштетип, андан ылдый көздөп энергия, кубат түгөнө баштады деген сөз. Мындайда ат чалыгып калган убакыт болот да. Андан кийин соору тер дейт, кара терден кийин. Соору терде буркан шаркан түшүп, ошо куйушкандын жээгинен буладай болуп, ак көбүк чыкканда бул аттын ачуу тери чыгып, ат толугу менен эзилип калды. Мындай атты 2 күн таңашырыш керек деген маалыматтарды берет. Ошондуктан ким ат минип сапарларга чыккан болсо, моюн тери чыкканда, кээ бир аттар суутулуп таза турган жакшы таңашырылган аттар узакта барып чыкса, бок курсак ат же болбосо жөн эле колдо жүргөн бош ат бат тердейт. Кандай абал болгондо дагы баланчанчы километрге жеткенден атты дем алдырам дебестен, биринчи моюн тери чыкканда сөзсүз атты бир аз дем алдырып, чычып сийип да калат. Ошондой бир дем алдырып анан кайра миниш керек. Дем алдыруунун мөөнөтү кандай десеңиздер, ал мөөнөт аттын ушу моюн теринин кургашы менен билинет. Уй жаныбар, атай. Ушундай туугандар.